Кутманды күнүңүздөр менен парламент радиосу күндүн тартибинде программасын обуга алып чыгат. Бул жолу биз Өнүгүү прогресс фракциясынын да каралган маселени талкууга койгон турабыз. Бул балдардын зордук зомбулуктан корголушу жөнүндөгү темага ылайыкталган. Андыктан байланышка чыгам деген угармандарга дарегибизди эң алды менен эсине салып өтөлү. 63 85 90. Парламент радиосу. Элдик трибуна. Бүгүнкү студиянын меймандары Жогорку Кеңештин депутаты, Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Төрөбаев Бакыт Эргешевич, ошондой эле күчтүү үй бүлө, күчтүү мамлекет балдарды коргоо комитетинин төрагасы Жеңиш Молдахматов. Студияга кош келиптирсиздер. Негизи баш мыйзамга 20-жылга чейин өзгөртүү киргизүү мүмкүн эмес деген ченем бар эле. Бирок ошондой болсо дагы коомчулукта айрым бир маселенин олуттуу көйгөйдү жаткандыгынан улам баш мыйзамга дагы өзгөртүүнү киргизүүгө туура келеби деген маселе сиздердин фракцияда каралды. Бакыт Эргешевич, бул балдарды зомбулукка кабылтып жаткан өзгөчө кыянатчылар үчүн колдонула турган жазанын бир түрү болуп атат. Сиздерден угалы дедик. Мен айтат элем, референдум аркылуу конституция өзгөртсө болот. Референдум аркылуу. Ошо байланыштуу биз референдум жөнүндө мыйзам киргиздик. Ал жерде 20-жылга чейин Жогорку Кеңештин укуктары бар. 3-чү, 4-чү, 5-чи, 6-чы, 7-чи бөлүгүндө конституциянын ошо Жогорку Кеңеш өзгөртүү киргизе албайт 20 жылга чейин. Калганын референдум аркылуу өзгөртсө болот. Андан кийин жаш балдарга карата зордук зомбулук боюнча сиздер жакшы билесиздер, биз парламенттик шайлоодо биз бул маселени көтөргөнбүз. Ошого карабастан биз мына коомчулуктагы мына күчтүү үй бүлө, күчтүү мамлекет деп коомдук бирикмеден өткөн 5-күнү биздин жыйында, фракциянын жыйында 11 000 кол топтоп тапшырышты. Мен ойлойм, өзү негизи андан дагы элдин каалоосу андан көп. Ошондуктан биз өзүбүздүн убада бергенибизди биз аткарып келе атабыз. Биринчи этабы бул референдум жөнүндө мыйзамды биз киргиздик. Азыр талкуу болуп жатат. Экинчи референдум мыйзам өткөндөн кийин акырын биз парламент менен чогуу лидер фракциялар менен маектешип, президент менен сүйлөшүп, чогуу акылдашкандан кийин биз конституция өзгөрткөнгө сунуштарды беребиз. Ушул боюнча дагы зордук зомбулук, педофилдерге өлүм жазасын боюнча дагы биз өз сунуштарын киргизебиз. Анын аягын чейин биз чыгарабыз деп ойлоп атабыз. Демек, бул демилгени биз фракциянын позициясы деп кабыл алабызбы же коомдук уюмдардын? Бул биздин фракциянын позициясы дагы, мен жеке дагы өзүмдүн позициясы. Бул жерден дагы мен айткым келет, бул жерде коом дагы ошону талап кылып атат. Жеңиш мырза, сиз дагы ушул фракция жыйынында бир катар мисалдарды келтирүү менен Ички иштер министрлигинин статистикасына токтолдуңуз окшойт. Негизи мына биз буга чейин Бакыт Эргешевич айтып кеткен 11 000 кол топтолду, бирок андан да көп болушу мүмкүн деп. Бүгүнкү күндө да ушул иш-чара улантылып атабы? Мына мен жаңы эле бир чоң жыйындан келдим. Ал жерде ошо бейөкмөт уюмдар чогулган экен, ошо өлүм жазасын талкууладык да. Бул Бакыт мырза айткандай, бул азыркы учурда жалпы эле элдин чоң бир көйгөйү, мамлекеттин коопсуздугуна шек келтирген нерсе болуп атат. Кол топтоо 2015-жыл май айында башталган. Тилекке каршы парламенттик шайлоо алдында утурлай токтотконбуз убактылуу. Мына Өнүгүү прогресс парламенттик фракциясына өткөн жумада тапшырып берүү менен мен ошо ыраазычылык билдиргим келет. Өзгөчө Бакыт Эргешевич өзүнө жана фракцияга ошо демилгелеп өзлөрү да алып чыккандан кийин чынын айтыш керек, жапа-тырмак жалгыз парламентте ошо парламенттик фракция болуп атат да, ошо педофилия маселеси боюнча көтөрүп чыккан. Анан азыр 1-июндан тарта баардык региондордо активдүү жана масштабтуу түрдө кол топтоо кайра башталат. Биз Өнүгүү парламенттик фракциясына да сөз бергенбиз. Муну биз сырттан туруп коом катары колдоп беребиз деп.
мына ошого байланыштуу ар бир айдын этекченинде биз 10 миңге жакын колду тапшырып берип турабыз. Бул мыйзам түрүндө кабыл алынып, конституцияга бекип, педофилдерге карата өлүм жазасы гана эмес, ал жерде катаалдатылып айрым беренелер, мисалы жанагы тосмо арыздар алым салынышы керек, жеңилдиктер, амнистия алым салынышы керек деген маселелер бар. Ошонун баары каралгандан кийин анан кол топтоо токтойт. Бул уланат. Бүгүнкү талкуунун темасы балдарды зордук зомбулуктан канткенде коргоп калабыз деген суроо болууда. Андыктан бул темага катышып үн кошом деген угармандарыбыз болсо байланышка келсе болот. Байланыш телефонубуз 63 85 90. Азыр алгачкы угарманыбызды кабыл алабыз. Алло, саламатсыздар. Бакыт Эргешевич. Отам. Чалып атам сизге. Ооба. Мына окуп аткан ишиңиз абдан туура да. Биз колдойбуз, жана кончогон тастап па, сокулукка келсе биз деле эки кол менен кол коюп беребиз бугачы. Муну дагы менен көрүш керек болчу. Анан мен сизден суроом мындай да. Бакыт Эргешевич. Отам. Мына сиздер өлүмдү прогресс киргизип атпайсызбы мына маселе педофил боюнча. Андан башканда конституцияда бизде толтура менен карамаган чыган статьяларчы. Бай экиштен бир иштеп, ошонун баарын чогултуп бир конституцияны жашына карап оңдолбой жыптык текшириге кылып турчу, бүтүн иштей турганда алып. Кайра референдум кылып бербей. Эми референдум качан болот ал эми? Болобу? Жолсойдо эле биз Кыргызстанда эле бирдемени баштап койгон аягын жок болуп эле ошол жерде унутуп калчу да. Муну токтотпош керек мына. Жашоо турмушта Маркстин айтканы бар да, жашоо турмуш адамдын аң сезимин башкарат дейт. Эми аң сезимде жылдан жылга өсүп атат делдиги. Туурабы? Туура эмес деп айтып атабыз. Туура деп атабыз. Анан баш мыйзам туура болуш керек да, жана эле бир туура эмес закон менен жазса биз каяка барабыз, биз билебиз да, туурабы? Ага, кулайбыз бир күнү. Рахмат, ишиңизге ийгилик. Рахмат сизге чоң. Мен сиздин сурооңузга түшүндүм. Биринчиден, бир эле бул маселе конституция өзгөртүү боюнча коюлбайт. Анткени ар бир фракциянын өзүндө ойлору, пикирлери бар. Мисалы өткөндө президент Алмаз Шаршенович Атамбаев 41 статья боюнча дагы ал жерден биздин мамлекеттин көз карандыгына бир шек келтирип атат деген ойду айтып кетти. Ошондуктан биздин оюбуз бул азма биз демилге көтөрүп, мына бул жерден күчтүү билүү, күчтүү мамлекет деп коомдук биригинен дагы колдоо көрсөтүп атат. Мына сиз дагы өзүңүз колдоо көрсөтүп атасыз. Ушунун баарын элдин пикирин угуп, депутаттардын пикирин угуп, башка статьяларга дагы кийин биз бир ой менен, бир демилге менен конституцияны өзгөрткөнгө биз алып чыгабыз. Анан кийин өзгөртсө болот. Жашоо турмуш ордунда турбайт экен, ар кандай карама каршы беренелер болот экен, анын баарын түздөтүп, жакшынакай чыгартабыз. Бирок биздин оюбуз айткым келет, биз баягы ыйгарым укуктарына көп кызыкпасак, президенттин ыйгарым укуктарына, парламенттин жана өкмөттүн ыйгарым укуктарына биз кызыкпасак, мисалы азыр парламент башкаруу системасы иштеп келе атабыз. Ошол 5 жылдын ичинде 6-жыл болуп атат. Биз дагы ошонун ары дагы жакшынакай иштеп кетсек жакшы болот. Калган баягы адам укуктарын, биздин мамлекеттин коопсуздугун, чек ара маселелери ошол боюнча биз акырын оңдоп түзгөнгө аракет жасап атабыз. Сизге чоң рахмат. Ошол эле учурда демократиянын принциптерин бузууга алып келет, эгерде биз өлүм жазасын киргизе турган болсок деген суроону койгон коомчулуктун дагы айрым өкүлдөрү бар. Буларга эмне деп жооп кайтарат элеңиздер? Мындай да, бул маселе мына 1 жылдан ашып калды, талкууда турат. Анан сиз айткандай экинчи тарапта болуп турушу керек. Ал боюнча кандай гана мыйзам болбосун же нормативдик актылар болбосун, чийки болуп калышы мүмкүн. Мына ошол тараптардын айрымдары айтып атат, ушу демократиялык принциптер бузулат деп. Биз айтат элек, эч кандай бузулбайт. Себеби ошо демократиялуу деген ошо Америка Кошмо Штаттарынын 12 штатынан ашыгында, Россия Федерациясы, Белоруссия, Иран, Сауд Аравиясы көптөгөн мамлекеттерде өлүм жазасы каралган. Ал эми педофилдерге карата өлүм жазасы бул Кытай менен Иран мамлекетинде ишке ашып келатат. Ошондой эле баш мыйзамына өлүм жазасы кирип, бирок практикалык жүзүндө ишке ашпай келаткан мамлекеттер бар. Ал жерлерде эч кандай демократия бузулбайт. Экинчиден 1994 жылы биздин мамлекет Бириккен Улуттар Уюмунда
балдардын конвенциясы боюнча укуктук пакка кол койгон. Бирок ал жерде даана жана так жазылып турат. Эгерде мамлекеттин ичинде кандайдыр бир мамлекеттин коопсуздугуна шек келе турган маселе болсо, мамлекет өз ара ал маселени жөнгө салуу боюнча тийиштүү чараларды көрө алат деп. Демек бул педофилия биздин бүгүнкү күндө мамлекеттин келечегине шек келтире турган чоң бир көйгөй. Бул учурда парламент эрктүү кадамдарга барып өзгөртүүлөр киргизсе болот жана өлүм жазасы менен демократия принциптери бузулбайт. Дагы бир кошумча нерсе, ошол эле Америка Кошмо Штаттарында өлүм жазасы каралганда өтө ырайымсыз жазалар менен өлүмгө тартылган кылмышкерлер бар. Башкача айтканда мамлекет тарабынан өлүм жазасына тартуу бул айрым учурларда өтө ырайымсыз, гумандуу эмес деп каралат. Ал жерде эч кандай демократия бузулган жери жок. Бул ар бир мамлекеттин өзүнүн тагдырын, өзүнүн келечегин өзү талдаш керек деген маселе. Ушундай эле мыйзам долбоору Россияда бар, бирок ал аткарылбайт деп айтылган пикириңиз дагы бар эле. Ооба. Айрым мамлекеттерде мындай деген баягы баш мыйзам бар, анан конституциялык мыйзамдары бар. Тийиштүү нормативдүү актылар да кабыл алып койгон. Айтор айрым учурларда ошо баш мыйзамдарга өлүм жазасы кирип, бирок тийиштүү баягы нормалар кирмейинче, мисалы соттук реформа жүргөнчө же дагы бир нормативдер киргенге чейин өлүм жазасы практикалык жүздө ишке ашпасын деген нормалар бар. Мына ошонун негизинде баш мыйзамда өлүм жазасы каралган мамлекеттер турат. Мындан эч кандай коркпош керек жана саясатташтырбаш керек да. Мен дагы кошумчалап кетейин. Демократия деген эмнени түшүндүрөт? Демократия деген бул эл бийлиги. Эл шайлоо аркылуу өзүнүн добушун берип, парламентти шайлайт, президентти шайлайт, кийин парламент өкмөттү шайлайт. Ошол 3 орган элди башкарат. Анан кийин ошо зордук, зомбулук жасап аткан айвандарга, зөкүрлөргө аларга ким укугун берет? Ким укук берип атат аларга? Биздин жаш балдарга ар кандай зордук, зомбулук жасап атканга ким укук берип атат? Аларга эч ким укук берилген жок. Ошон үчүн бул жерден мен айткым келет, референдумга коюлгандан кийин эгерде эл өзүнүн добушу менен өлүм жазасы киргизилиш керек деп добушун берсе, биз ошол добуштун белгилеген негизинде биз баш ийиш керекпиз. Мына бүттү. Статистиканы карасак, жыл сайын өсүп баратат. Жыл сайын өсүп баратат. Эгерде биз буга тез арада азыр биз чара көрбөсөк, айтып атышат, беренелерге, кылмыш кодексине беренелерге өзгөртүүлөрдү киргизелик, жазалардын күчөйтөлүк деп атышат. Мына 20 жылга чейин күчөйттүк. Канча деген беренеге. Бирок эч кандай жыйынтык жок болуп атпайбы, өсүп атпайбы. Ошондуктан бул жерден дагы биз жөн отурбастан, биздин демилген дагы ошол уксун эл. Бул жаш балдар уксун, биздин өсүп аткан муундар уксун. Ушундай бир проблема бар экен. Биз дагы күрөшөлүк бул проблема менен. Анан кийин алдын алуу дагы иш-чараларды өткөзүш керек. Эч кандай алдын алуу иш-чараларды өткөзгөн жок. Канча деген канча деген мына Россияга кетип, анан ата-энелер келип өзүнүн балдарын ушундай учурап талкаланган тагдыры, психология жагынан кандай деген келечеги көрбөй атат. Анын биз ага жол бербеш керекпиз да. Ошондуктан бул жерде катуу эле чара көрүш керекпиз. Эч кандай эле демократия айтпай эле, эч кандай эле адам укуктары деп жаш балага ким укук берди анын укуктарын бузганга. Урматтуу радиошулар, сиздер Парламент радиосунун күндүн тартибинде программасын угуп жатасыздар. Бул жолку чыгарылышта биз балдарды зордук зомбулуктан канткенде коргоп кала алабыз деген суроо талкууланып жатат. Студия меймандары Жогорку Кеңештин Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери депутат Бакыт Эргешевич Төрөбаев, ошондой эле коомдук уюм Күчтүү үй бүлө, күчтүү мамлекет балдардын укуктарын коргоо боюнча комитеттин жетекчилигинен келип отурган өкүл бул Жеңиш Молдахматов. Байланыш телефонубуз 63 85 90. Мындан сырткары Facebooktагы баракчабыз дагы иштеп жатат. Ал жерге сурооңуздарды калтырып, жооп алсаңыздар болот. Парламент радиосу. Көз жетпеген жерге сөз жетет. Уктуруубузду улантып, эгер байланышка келген угарманыңыз болсо, сизди дагы угуп көрөбүз, айта бериңиз. Айтып
айта бериңиз. Да, мына азыр көтөрүп аткан маселеңер бул туура маселе негизичи. Бул өлүм жазасы мурда эле киргизишке келем, билбейм. Бактиер Гешевич фракциянын лидери болгончо күтүп отурду. Муну мурда эле жана республикада жүргөндө киргизсе болмок. 5 жыл өтүп кетти мына. Ага чейин өзү айткандай 25 жыл болот жакында биздин Кыргызстан эгемендүү болгонуна. Андан бери мындай зордук зомбуттар кандай гана күчөгөндөн күчөп баратат да. Анан эми силер радио парламентте отурасыңар, мыйзам чыгаруучу сиз депутатсыз. Мыйзам жайгандай болуп атат. Бизде коррупцияланган судебный система болуп жатканда Кыргызстанда ошол мыйзам жайгандай болуп калат. Мисал катары айтайын мен сизге. Былтыр эле мына маалымат каражаттарында айтылып атты, бир кызды өгөй атасы зорлуктаган депчи. Тиги медициналык жактан экспертиза аны тастыктаган. Мына ушундай зорлукталыптыр депчи. Кайрадан жал болуп экинчи эле эмеси болсо неме экспертиза карап өтүп атат дагы тиги ошо жанагы эркектин эмеси менен колунда бар бай неме экен, ага болсо экинчи справка берип атат, эч кандай зорлукталган эмес депчи. Бул биринчи мисал. Экинчиси бизде мындай болуп атат. Кыз зорлукталгандан кийин жабал азыр эми балдарга өтүп алышпадыбы жанагы педофилдер. Алар тиги зорлукталгандан кийин эки жактын ата энеси барат экен дагы баланы карабайт, вообще баланын тагдыры дальше эмне болорунчу. Алар өздөрүнчө встречный заявление кылат дагы, анан кийин раз, короче, эч кандай иш козголбой калат. Бул экинчи жагы. Үчүнчү жагы жеңиш азыр айтып кетти, тиги эмелер тиги өкмөттүк эмес уюмдар өзүнчө бир отурумда азыр биз заседание отурушабыз эмнеде форумда кандай ушундай деди. Алар ар дайым каршы болуп келишет да, алардын каршы болуп келген ошо жана мыйзамдардын иштебегени, биз жана судебный системаны жанында болгон. Анан эң негизгиси биз жанагы мындай болуп атат да, акчаң болсо эле барып тышыдан кутула бересиң деген ушундай ой кетип атат да. Ушул жагын силер кандай дейсиңер? Ошол жана айтпачы, анан референдумга 300 миң кол топтош керек эле, 10 миң эмес. Ушул жагы кандай болот? Жооп берип коелачы. Рахмат. Референдум өткөрүш үчүн мурда 300 миң деген бул эски мыйзам боюнча, азыр жаңы конституциянын негизинде референдум мыйзам аркылуу эле өтөт. Бул мыйзам ким демилгечи боло алат? Бул депутат, бул өкмөт жана 10 миң шайлоочу мыйзамды демилге жаратат. Бул биринчиси. Экинчиси, сиз эң туура айттыңыз, биз моюнга алыш керекпиз. Сот система боюнча биз аябай кечигип, аябай соттун чечимдерин көрүп атабыз. Азыр мына биз 11 мыйзамды сот укук система боюнча 11 мыйзамды киргиздик, экинчи окуудан өттүк. Эгерде мына бир сиз мына мисал айтып кеттиңиз, бир учурларда экспертиза башкача берген, экинчи учурда башкача берип атат деген. Бул эң туура. Сиз эң баягы элдин көйгөйүн маселесин айтып атасыз. Ошол азыр жаңы мыйзамда ушул катуу чаралар көрүлүп атат. Бир мисалда айтабыз, мисалы тергөөчү бир статья менен иш козгоп, бир статья менен сотко апарат, сот анан кийин башка статья менен соттоп атат. Ал дагы бир проблема бар. Эгерде ошондой азыркы мына жаңы ошо мыйзамдарда, кылмыш кодексте, кылмыш процессуалдык кодекстерде эгерде ушундай көрүнүп калган болсо, аларга кийинки сот системада иштебегенге биз ошол норма жазылган. Анан кийинки айтып кеттиңиз, эмне үчүн сиз бүгүн эле көтөрүп атасыз, бул мурда эле көтөргөн жоксуз депчи. Биз бул маселени чындыгын айтканда терең изилдеп, мына Жеңиш мырзага абдан биз чоң ыраазычылык билдиребиз. Анткени ошол 2015-жылы биз чогуу маектешип атканда кийин алардын сөзүн угуп, алардан терең изилдегенден кийин анан биз ошол жерде парламенттик шайлоодо ошондой ваада бергенбиз. Ошондуктан сиз эң туура маселе көтөрдүңүз. Бул азыр экинчи окууда дагы ошондой окшогон экспертиза. Анан кийин биринчи инстанцияда, экинчи инстанцияда соттун чечимдери. Анан кийин ал жерден тергөөчүнүн баягы камакта отургузуп, анан кийин 1 жыл, 2 жылда созуп атканын, ошол жерде чараларын көрүлгөнүн бүт нормалары жазылган. Эгерде сиз мындай так угайын десеңиз, мен сизге баардык маалыматты бергенге даярмын. Менин телефонум 63-86-96, городской телефон. Ошого чалсаңыз бүт нормаларды сизге түшүндүрүп беребиз. Кийинки угарманыбыз дагы байланышта, угабыз сизди. Бишешаны айланып турган. Бүгүнкү күндөгү мына балдардын зомбулукка кабылышы жана алардын
Öte mындай жаман абалга алып калышы өлүшүрүп атат. Мына кече жакында Аксай районунда бир кызды асылы өлгөнгө чейин мажбурлаган. Жана ошондой эле балдарды өзүнөн турууга мажбурлап, балдардын психологиясынын бузулушуна мажбурлаган адамдар сөзсүз түрдө өлүм жазасына тартылыш керек, ал жооп бериш керек элдин алдында. Андан Конституцияда белгиленип коюлган, бул балдарга билим берүү акысыз жүргүзүлөт деп. Туура. Конституцияда акысыз жүргүзүлөт жазылган менен эл акча төлөп окутат балдарына. Ошол адамдар рекеттерге пайда болуп атат. Балдардын бири-бирине кысым көрсөтүп атат. Ошондуктан педофилия сөзсүз түрдө өтө оор жазаларды көрүш керек деп эсептеймин мен. Алло. Туура. Азыр эми мүмкүнчүлүк берсеңиздер, цифралар менен сөйлөп көрөлүчү, баягы далилдер менен. Мисалы 2010 жылдан 15 жылга чейин карата, ошо 5 жылдын аралыгында биз анализ жасап көрдүк. Эң чоң жана оор беренелер бул кылмыш жаза кодексинде 132 жана 133 деп берилет. Бул 16 жашка жетелек баягы өспүрүмдөргө карата зордук зомбулуктар жана зордуктоолор. 2010 жылы 132 берене менен 10 кылмыш каттала турган болсо, 2015 жылы 36-га чыгып атат. 133 берене бул мазактоо деп коет, извращение деп коет. Мындан 4-өө катталса, 2010 жылы 15 жылы 37-ге чыгып атат. Көрдүңүздөр, геометрикалык прогрессия менен өйдө өсүп бараткандагысы. Анан мына агамчалык айткандагысы эң туура көйгөйлүү маселе болуп атат. Тилекке каршы бизде ушундай өнүгүү прогресс фракциясында дагы Шайназаров Тынчтык мырза да жакшы маселени көтөрдү да, ушу встречный жана тосмо арыздар менен көп учурда ата-энелер кайтарып алып атат, кылмыштарды жаап коюп атышат да. Мисалы 2015 жылы жалпы кылмыштардын катталышы 1074 болсо, ошону эле баягы ишке ашканы 1011 болуп атат. Мында көп себептер бар. Айрымчыларды ушу атасы зоруктаганда энеси барып тосмо арыз менен кайра чыгарып кеткен учурлар бар. Дагы бир угарманыбыз байланышта экен, сиздин дагы сурооңузга кулак салдык анда. Алло, мен кайрадан сокулуктан чыгып атам. Менин суроом бул Жебиш мырзага да, Жебиш мырза. Угатам. Мен башымда уктаган уктум да мен Жебиш мырзаны отурганчы студияда. Жебиш мырза мындай деп суроо берейин деп атам да. Мына мен алдымда Каныбек канттан чалбады Мырзаканов. Жалакы акчасылардын баары утуруп кетти деген оор кылмыштан. Мынакей сиз оюңузду айттыңыз, сиз эми баягы парламентте жок партия, замандаштамсыздар, туурабы? Ошо парламентте өтпөй алган партиялар, мына парламенттеги 6 партияны камчылап турушуңар керек. Алардын баягы туура эмес иштерин баарын камчылап атат, рахмат. Анан мен айтайын мындай да. Мына Бакыт Төрөбаевге тийише болсо, Эригешевке тийише болсо. Жанагы эле адам кылмыш кылса, жана тосмалыш дегенди токтотуш керек. Мен мисалы кылмыш кылсам, күчөтүрсөм дагы акчам болсо утуруп кетип атам. Ондайды токтотуш керек. Мына ошондой акчага баарын байлап койсок, бул кылмыштар ошо эле деген. Акчасы болмай, эртең мен кайра эле маны сатып аламын дегенде мен ой пайда болот да элде. Ошон үчүн кылмыш кылдыңбы? Мейли, миң жакшы болсо закон алдында жооп бериң. Никакой акча жардам бербеш керек кылмышчыга. Туурабы? Буга урматтуу Бактыргеш абдан так жооп берди. Буга чейин өлүм жазасын киргизүү менен гана чектелбейт. Ал жерде өлүм жазасын киргизүү менен дүйнөлүк практикада кабыл алынган боюнча тийиштүү нормативдүү актылар да кабыл алынат. Ал жерде өзүнүн сеткасы болот, кандай бир кайсы негизде кандай далилдер менен кантип аныкталат жана эмненин негизинде өлүм жазасына тартылат деп. Дүйнөлүк практикада кармалган педофилдердин баары эле атууга кетип же болбосо ал өлүм жазасына тартыла бербейт. Аны өтө тыкыр баалаш керек. Экинчи маселе мына Бактыргеш жакшы айтты. Бул карала турган референдумда жалгыз өлүм жазасы кирбейт. Анын ичинде соттук реформага тийиштүү дагы бир нече беренелер каралып атат. Системдүү түрдө комплекстүү жалпы баардык тармактарда реформа жүрөт. Мына ошонун негизинде гана анан өлүм жазасы аткарыла баштайт. Дагы бир нерсени мен так белгилегим келет. Бул да дүйнөлүк башка мамлекеттерде колдонуп жүргөн практика. Биз конституциябыз бул оюнчук эмес. Бул жерде эл жалпы добуш берип оюн билдирип аткандан кийин биз конституцияны жылда алмаштыра албайбыз. Эгерде мүмкүнчүлүк болуп конституция быйыл же эмдиги жылы өзгөрүлө турган болсо аяка киргизип алышыбыз керек. Бул мүмкүнчүлүк. Андан кийин дагы биз кайра бул каражат, бул дагы элди убара кылуу, кайра маселени көтөрүү мүмкүн эмес. Экинчи маселе, үчүнчү маселе, мына кечөө дагы ушу маселени абдан тыкыр талкууладык.
кайсы жылы соттук реформа так аткарылат жана жүрөт деген эч кимде кепилдик жок. Мүмкүн 10 жыл, мүмкүн 5 жыл, мүмкүн 20 жыл. Кайсы убакка чейин биздин ымыркайлар зордукталып өлүп жүрө бериши керек. Ошондуктан бул жерде эрктүү кадамдарга барып коркпошубуз керек. Негизи биз айтып атабыз, ушул өлүм жазасы киргизилсе жана бачапаздарга депчи, бирок баягы өрт чыккандан кийин аны өчүрүшүн эле айламалын кылбастан ошо өрттү чыгарбаш үчүн кандай аракет кылышыбыз керек? Мүмкүн социалдык кызматкерлерди айлыгын жогорулатып, бир жоопкерчилигин көтөрүш керекпи? Үй бүлөлөрдү кыдырып, азыр эмне көп, мигранттар көп, алардын балдары кароосуз калып жатканда. Бул жерде эгерде айта берсек, аябай өтө көп иш-чараларды өткөзүш керек. Бул социалдык жактан айлыктарды көтөрүш керек. Ички иштер министрликте кызматкерлердин санын көбөйтүш керек. Алдын алуу иш-чараларды өткөзүш керек. Мигранттардын балдары эгер калып кеткен болсо, интернат мектептерди жаратыш керек. Ошол мектептерде окуп, жакшынакай билим алып, ден соолукта болуш керек деген мына иш-чаралар абдан көп. Аны баарын биз билебиз. Бирок тилекке каршы акча каражат тартышына байланыштуу биз андай бирок биз ошол акча маселеси жетпейт экен, биз буну жасай албайт экенбиз дебей туруп, биз мына аксага эң туура айтып кетти. Биз мыйзамды өз негизи сыйлап айтабыз. Мыйзам 1-2 жолу катуу иштеп, өзүнүн тартибине чакырып, мыйзамды сыйлай турган жасап койсок, мына ошондо андан кийин бар жок иштейт. Тиги иманы кетти деп атышат, бузулду заман деп атышат. Андай эмес. Бул жерде бүгүнкү күндө мыйзамдын так аткарылып атканына мен айтат элем. Анан мына тосмо арыз боюнча эң туура айтты. Тосмо арыздар жазылат дагы, акчасы бар адамдар анан кутулуп кетет депчи. Мына жаңы биз мыйзамдарды, сот укук реформа мыйзамдарында тосмо арыз деген болбойт. Бир арыз жазылды, ошо сотко чейин барат. Сотко чейин барып, анан сот менен иши бүтөт. Мына ошону дагы ал жактан дагы биз бүтүрөбүз. Анан кийин биз изилдесек, эң негизги кайсы учурларда бул зордук, зомбулук жасалып аткан. Эң негизги бул 90% бул мас абалында жасалат экен. Экинчиси дагы 90% бул ошо жасап аткан кылмышкер, ал өзү дагы психикалык жактан өзү дагы мындай тең салмактуу эмес аныкталып атат да. Ошондуктан бул жерден дагы алдын алуу, милиция өзүнүн иштерин иш-чараларды караш керек. Эгерде туура эмес мыйзам бузуулар жасап аткан болсо, анда аны алдын алуу, ага бир чара көрүш керек, ага эскертме бериш керек, анын үстүнөн көзөмөл жүргүзүш керек деп, мына ушундай иштер чараларды жасаш керек. Алдын алуу иштери боюнча бул өтө чоң маселе. Буну бир комплекстүү түрдө системдүү караш керек. Мен сиз менен толук кошулам. Өлүм жазасын жалгыз киргизүү менен бул маселе чечилбейт. Бул негизи кандай маселе болсун, анын кесепети, себеби анын кесепети болот да. Алдын алуу иштеринде мен мисал катары бир айрым мамлекеттерди айтып берейин. Мисалы Америка Башкы Штаттарында ушу педофилия боюнча системдүү бир мыйзамдар кабыл алынган, анын ичинде балдарга тийиштүү маалыматтык коопсуздук жагы өтө тыкыр каралат. Ошол эле ата-энеси кичинекей балага бир порно сайттарды ачканга уруксат бере турган болсо, ошо ата-энеси жазага тартылат. Жада калса айрым учурларда кылмыш жаза кодекси дагы колдонуп кетилет. Ошол эле Финляндия мамлекетинде мисалы азык-түлүк коопсуздугу өтө тыкыр каралат. Эми жалпысынан кандай иштер аткарылышы керек дегенге мен ойлойм, биринчи маалыматтык коопсуздугу. Мына кечүү эле сайттарда, WhatsApp'тарда жүрөт, жана фея болсоң, ата-энеңе билгизбей газды күйгүзүп койгуда уктай бер деп балдарды азгырган учурлар бар да. Экинчи бул тилекке каршы Бакыт мырза айткандай, бүгүн заман начар эмес, заман эч убакта начар болбойт. Бул элдин руханий баалуулугу жоголуп кетти. Мына билесиздерби, илгери улууну урматтап, кечүүнү сыпаттоо деген бар эмес беле, андай жоголду. Мына ошон үчүн руханий баалуулуктарды жогорулатып, баягы каада салттарга кайтуу үчүн өтө чоң бир социалдык маселелер көтөрүлүшү керек. Анан азык-түлүк коопсуздугу. 90%дан ашыгы бизде импорттолот, сырттан келинет. Бир дагы азык-түлүктүн курамында эмне бар, жана биздин балдарыбыз эмне менен тамактанып атат дегенди эч ким айта албайт. Мисалы 93-жылдары Кытай мамлекетинен жана дроштор келген.
эркектердин импотенциясына залалкасын тийгизе турган заттар табылган. Мүмкүн азыр ошондойлор бар деген нерсе да. Бул жерде абдан чоң бир иштер бар. Анын баары мен ойлойм жогорку кеңеште аны өкмөттө каралат деп. Байланыш телефонубуз 63 85 90. Бүгүнкү талкууга үн кошом деген угармандар болсо, ушул дарек боюнча байланышка чыксаңыздар болот. Кийинки угарманыбыз эфирде, сиз анда, сизди угабыз. Кайрадан чыгып атам мен, атым Саныбек Канчарынан. Мына башында айтып кеттим эле, жана адамдар жөнүндө бизде туура эмес болуп атат, көп эле жана сот реформасы жүрбөгөндөн ушул жанагындай тормуш болуп атат. Анан мен мындай айтайын дедим эле, Бактер Эшевке дагы, Жеңиш Молдохматовго дагы мындай бизде жанагы бейөкмөттүк уюмдар бар. Бир дүйнө, анан 20 жана кылым шамы дегенчи. Анан да бир тобу бар, ошолор жанагындай өзүчү чыгарып азыр президентти кечирсин деп анан сотко чейин беришип атпайбы. Ушундайлар бар да, алар эмнеге таянышат? Мен ушуну ар дайым айтып келем, ушулар эсиңер алгылачы. Мынтип жазылып калганда, биз эгеменде болгондо мынтип жазылып калган. Биздин закондор, улуттук закондордо жанагы эл аралык закондордон ылдый турат депчи. Международное право выше национальных прав деп жазып калганда Конституцияда. Ошондон биз дайым ошон үчүн гана биз эч качан жанагы биздин чечкиндүү жолго бара албайбыз да. Мен ошон үчүн Бакыт Эргешевке айтат элем, мен башка жанагы сизден башка да 5 фракциянын лидерлери чогулуп ушул жөнүндө бир убакыт жетти окшойт деп отуруп, мына Россияга окшой эле чечкиндүү бир мындай чечимге келген иш. Мындай биз эч кандай биздин эл аралык праволор, биздин улуттук праволордон жогору турбайт депчи. Аны эми Жеңиш мырза туруп айтып атат, жана бир Американы айтып берет. Балекеттин кылган ошо Америка болуп атпайбы баардыгын таңгуудаган бизгечи. Алар өздөрү өлүм жазасын киргизет дагы, бизге окшогон кичинекей мамлекет. Мисалы ошол эми кичинекей территориясы боюнча, саны боюнча, ондун катарында биз ошо Америкада эле, Россияда эле, башка Кытайда эле ошондой весибиз бар. Бирок жанагынтип бизге таңылып атпайбы. Силер ушинтип эметкенсиңер, кабыл алгансыңар, ошон үчүн международный правоны бузбагыла. Силер ар кандай конвенцияларга кол койгонсуңар, ошон үчүн силер киргизе албайсыңар депчи. Мен ошон үчүн дагы бир жолу айтып элем, Бакыт Эргешевич, бардык ушу депутаттар ушул маселени чечмейинче биз ар дайым ушу токтолуп бир жерде чайлана беребиз. Ошондон жанагы наше право, наша конституция не ниже международных прав деп туруп Россияга кошуп чечкиндүү кабылбаш керек да. Ошондо биздин мыйзамдар батыраак иштеп кетет. Өлүм жазасы педофилдерге бул даже вопрос не должен стоять. Их на место не только расстрелять, их надо, сами понимаете, что нас с ними делают. Рахмат. Каныбек байке, эң туура маселе айттыңыз. Мына жакында эле Азимжан Аскаров боюнча маселе көтөрүшүп, оондо бир уюм өзүнүн чечим чыгарышып, мына милдеттүү түрдө Кыргызстан сиздер ушул чечимди аткарыш керексиңер деген доо келтиришти. Туп-туура. Ошол Конституция жазып турат. Эгерде биз кандай зыян биз келтирген болсок, анда милдеттүү түрдө биз аны зыянды ордуна келтиришек деген жазылып калыптыр. Ошондой статьялар бар. Мен сиздин үйүңүздү уктум. Мен бүт 6 лидер фракцияга, төрагага ушу сиздин үйүңүздү угузам. Ошо эл аралык мыйзамдар боюнча, биздин улуттук мыйзамдар боюнча, өзүбүздүн көз караштары боюнча да бир башка ойлор менен бир жакшынакай бир өзгөртүүлөрдү киргизип, биздин улуттук мыйзам күчтүү болушуна мен дагы кошулам сизге, Каныбек байке. Мен кошумча убакыттан пайдаланып Бактер Эргешевке фракциянын лидери катары бир сунушум бар эле да, анан бир өтүнүчүм бар эле. Бактер Эргешев Каныбек байке айткан эң туура маселе болуп атат да. Бүгүн Кыргызстанда ким көп десе, бейөкмөт уюмдар көп, анан жана серепчилер көбөйүп кетти да. Арчанын түйүнө туруп алып эле. Мен улуу сөздү уят жок дейт. Мына башыбыздан өттү. Мурдай күнү эле бул окуя болду. Мурдай күнү саясат жөнүндө айтып атса, бүгүн тиги гинеколог болуп, уролог болуп, педофилияга аралашып аткан кези бар да. Ошол эле бейөкмөтчү кечүү социалдык маселеге карап жүрсө, бүгүн экономиканы талдап жүрөт да. Бул баягы универсалдуу адамдарбы деп кээ бирде шек санайбыз. Ошондуктан бул мен билишимче жанагы чет элдик тыңчылар деген мыйзам, ушу бейөкмөт уюмдарга тийиштүү мыйзам артка чегерилбеди. Ар бир жарым жыл сайын кайра чыгарылса болот экен, мүмкүн экен. Ушуну карап көрсөңүздөр фракциянын ичинде. Эгер мүмкүн болсо, мен ойлойм бейөкмөтчүлөрдү бир тартипке келтириш керек. Анткени биз билишибиз керек да, ким каяктан канча каражат алып атат, эмне максатта колдонуп атат деген. Эгер бул маселе мыйзамдаштырылып кала турган болсо, Каныбек байкем көтөргөн маселе дароо чечилет.
Буга чейин дагы депутаттардын бири ушул балдарга кыянаттык кылгандардын жазасын катаалдаштыруу боюнча демилге көтөргөн. Мисалы депутат Ханыбек Иманалиев ушул балдарды мигранттар өзгөчө жакындарына таштап кетип атканда ошол жоопкерчиликти алып аткан тараптын дагы жоопкерчилигин бир топ күчөтүү керек деп. Мисалы сиздер айтып атасыздар, жана мигранттын балдары эгерде балдар жатаканада атайын жатак мектептерде жайгаштырылса, жакындары аларга көбүрөөк күйөбү же аларды караган тарбиячылар көбүрөөк күйөбү? Кимиси күйүмдүү болот деген суроо да жаралып атат да. Бул жерде мына былтыр 2015-жылы Акыйкатчы институтуда көтөрүп чыккан Аманбаев Бакыт мырза депутаттык корпустан да бул демилге көтөрүлгөн. Эгерде ата эне сыртка чыга турган болсо, ал жакынына таштаганда ошо бала калтырылган үй бүлө толук жооп бериш керек. Эгерде кандай бир мүшүлүш кете турган болсо, административдик жазадан кылмыш жаза кодексине чейин колдонулушу керек деген демилге көтөрүлгөн. Бүгүнкү күнү ал эмне болду мен билбейм. Муну мен туура деп ойлойм. Ал эми сиздин сурооңуз боюнча, эгерде мамлекеттик тараптан каржыланган жана бюджеттен бөлүнгөн каражат менен иштетиле турган интернаттар же болбосо ушундай балдар үйлөрү болсо, бул жерде жанагы өкүлдөргө караганда мамлекет тарабынан каралат. Буну да ойлонуп көрсө болот. Анан туура айтып атасыз, сөзсүз түрдө сыртка чыккан ата энелер менен абдан көп балдарын калтырып кеткендер. Ошо багып аткан үй бүлө жана калтырып кеткен ата эненин дагы кандайдыр жоопкерчилиги болушу керек. Байлашка келген дагы бир угарманыбыз бар экен. Бечкос алыстан чалып атыптыр. Уга кетели. Угабы сизде? Саламатсыздарбы? Эл башчылары келиптир. Мен ушуларга бир айтат элем. Мен баары өкмөттү күнөөлөшөт, элчи атымды айтып берет. Өкмөттү күнөөлөйт, тияктуу күнөөлөйт. Негизи бул жерде эң Кыргызстанда эң эме жашап аткан мисалы аял заты биз өз эмебиз билбей атабыз. Мына мен ишканада иштейм, эркектер аз айды. Кыздар жалаң сигарет чеккен, балага тарбия бергенди билбейбиз. Балдарды таштап коюп, ошо үйгө алып келип, ары кандай жаман класс жолдорго барышат, ичишет. Анан балдар ошондой эмеге туш келип атат да. Эне өзү биринчи, өзүн энелик укукка коюп, мен энемин, ушу балдарыма тарбия берейин десе, ошол алдыга жылат болуш керек, ошондой класс иштер болбойт болуш керек, балдарга зордук зомбулук болбойт болуш керек деп ойлойм да. Жеке ар ким өзүнүн мындай эмесин билсе дейм да, энелер. Рахмат, Бакыт Эргешевич. Эң негизгиси мамлекеттик органда иштеп аткан кызматкер болобу, мугалим болобу, же саламаттык сактоонун кызматкери, дарыгер болобу, же жөнөкөй Кыргыз мамлекетинин жараны болобу, бардыгыбыз биз жоопкерчиликти сезиш керекпиз. Мен кыйынмын, мен кооз сүйлөйм, мен бар жокту билем деп анан жоопкерчиликти мойнуна албаса, анда болбойт. Мына эжеке азыр эң туура айтты. Эмне үчүн ушундай кыздарыбыз сигарет тартат, иплас жолдорго барат? Анткени мектепте биздин мугалимибиз ал жерде балким көңүл бурбай алган. Мен дагы бүт жерде айтам, эгерде бир кыз балабыз биз сигарет тартып аткан болсо, мен ар дайым айтам, анан карындашым, сен келечекте энесиң, сен келечекте өзүң балаңа мээрин бересиң, билим бересиң, ден соолугун бересиң. Сен келечекте бир Кыргызстандын атууна бир мындай жакшынакай балдарыбызга бир инсан боло турган бир түткүсүн деп айтабыз да. Мен мисалы ар жерде аны айтам. Эжеке эң туура айтат. Ошон үчүн бул жерде мектепте болобу, саламат сактоо системада болобу, кайсы жерде биз жүрүп берип, мына мигрант кетип атат, өзүнүн баласын таштап кетип атса дагы ошо жоопкерчилик менен ташташ керек. Келишим түзөбү, же кандай бир ага жоопкерчилик мойнуна илип, анан кийин кеч керек. Анан кийин мына мен мигранттын баласы болот эле, мен эми жоопкерчилик тартпайм, андай болбойт. Эгерде сен мойнуна алдыңбы, мен аны бул агамдын, инимдин, карындашымдын, эжемдин баласын мойнума алдым, анда сен жоопкерчилик тарткан деген ойдомун. Өзү негизи мыйзамды убакыты келди. Түкүрдүң көчөдө ошого штраф салыш керек. Туура эмес жерде жолдо бастыңбы, штраф салыш керек. Мейли түрмөгө камабайлык, тиги катуу чараларды, майда чүдө тиги мыйзам бузууларга андай чаралар көрмөйлүк. Бирок майда чүдө мыйзамдарды буздуңбу, ошолорго штраф менен биз ушуну тартипке салабыз деп айтат элем. Ошон үчүн урматтуу калайкалк, урматтуу эл журт, ата энелер, апалар, аталар, карындаштар, мен да кайрылып кетет элем.
өзүбүз биринчи өзүбүздөн баштабайлыкпы? Өзүбүздүн корообузду тазалап, өзүбүздүн балабызды туура тарбиялап, өзүбүздүн балабызга билим берип, ден соолук берип, анан кийин көчөдө баскандан тиги чоңдорду, аксакалды ата энелерди сыйлап, автобуска чыксаң ал жерде орун берип, мектепте мугалимдерди сыйлап, алардын мугалимдердин насаат кеп кеңештерин туура угуп, мына ушундай окшогондор өзүбүздөн баштабайлыкпы деген ойдомун. Урматтуу радиочулар, сиздер парламент радиосунун күндүн тартибинде программасын угуп жатасыздар. Эфирдик сапарыбыз дагы соңуна жакындап барат. Бүгүн студияда мейманда Жогорку Кеңеш депутаты Бакыт Эргешевич Төрөбаев, ошондой эле Жеңиш Молдохматов коомдук уюмдан катышууда. Байланыш телефонубуз 63 85 90. Жеңиш мырза, кошумчаңыз болсо айтыңыз. Бул өлүм жазасы боюнча кеп кылып аткандан кийин өлүм жазасы кириши керек дегенге дагы бир мен бир чоң бир далил келтиргим келет да. Өнүгүү прогресс фракциясында да бул маалымат айтылды эле. 2004 жылы 2011 жылы январь айында Ош шаарында Заводской деген кичи райондо 6 жашар кыздын сөөгү табылган, өлүгү табылган. Иликтөөлөрдүн негизинде ал өлгөндөн кийин анан зордукталган далилденген. Көп өтпөй кылмышкер кармалган. Кылмышкерди дагы бир иликтөөнүн негизинде аныкталып чыкты. 2004 жылы ал кылмышкер ушундай эле зордуктоо менен камалган. 2010 жылы мөөнөтү бүткөндөн кийин чыккан, анан 2013 жылы кайра өлтүрүптүр, анан зордуктоп атат. Көрдүңүзбү? Ошондуктан бул жерде жана химиялык кастрация же болбосо өмүр бою эркинен ажыратуу менен маселе чечилбейт экен, себептер менен күрөшүүдө. Буларга бир гана өлүм жазасы керек. Экинчи, ата энелер мына ушу жолугушууларда бир ата эне өзүнүн атын атагысы келген жок, ачык чыккысы келген жок, бирок ошо айтып чыкты да, ыйлапчы. Мындан 13 жыл мурун Бакыт Эргешев, бул сизге да маалымат, кызын зордуктаган экен бир зөөкүр. Анан 13 жыл мурун камалган экен да, айткан экен, мен чыгып келемин деп. Мына 2017 жылы ал чыккан атыптыр, жакында чыгып келет. Эми эмне кылам? Мен кызым турмушка бере албайм, анын тагдыры сынды. Эми ал чыккандан кийин мен кызым экөөбүз көчүп кетишибиз керек деген коркунучта жатат да. Биз мындай экинчи тарапты дагы бир ойлонушубуз керек. Ошон үчүн бул себеби менен күрөшкөндө өлүм жазасы сөзсүз кириши керек. Өлүм жазасы дейбизби же өмүр бою эркинен ажыратуу дейбизби? Экөөнүн айырмачылыктарын да түшүндүрүп берсеңиздер. Азыр Жеңиш мырза жакшынакай айтып кетти. Эгерде биз катуу чараларды көрбөсөк, статистиканы да айтып кетти. Мына айтып атпайбы, 13 жылдан кийин чыгат, азыр мына коркунучта. Жеңиш мырза, мен айткым келет. Эгерде бир кандай коркунуч болгон болсо, бизге кайрылгыла, биз коргой алабыз. Биз коргоп беребиз. Ички иштер министрлигине айтабыз. Кандай болсо да трибунадан айтабыз, керек болсо президентке чейин жеткизебиз. Эми эркинен ажыратуу боюнча өмүр бою. Эми элестеткиле, биздин балабызды, биздин кызыбызды, биздин өспүрүм балдарыбызды зордуктап, анан кандай укугу бар ошол мамлекет несен жашап, ал жерде мамлекеттин несени жашап да, ал жерде дагы түрмөдө отуруп дагы өзүнүн саясатын да жүргүзөт. Жанында отурган дагы башка бир туура эмес кылмышка жака алып барган дагы саясатын жүргүзөт. Мына СИЗО 50ден качып чыгышты. Эмне болушту? Өмүр бою эркинен ажыратылган отурушкан ал жерде. Мына канча деген биздин кызматкерлерди өлтүрүп кетишти. Канча деген зыян келтирди. Мына ошол зөкүрлөрдү кармайбыз деп, бир жарандын үйүндө от чыгып, мына ошол жерден ок атып болуп, анан биздин кемпирибиз менен бир жараныбыз наркы дүйнөгө кетип калды. Мына карагыла кандай зыяндар тап келе атабыз. Ошондон бул жерден балким эми Алла Таалам биз ислам динине тутуп атабыз, айтышып атат, мына өмүрүн берген Кудай өзү дагы алып кетишет деген. Бирок мындай биз катуу оор жазаларды карабасак, анда биз токтото албайбыз буну. Бул жерде мындай да, кичинекей баланы ошо бир материалдарды топтоп ушу мен иштеп аткандачы өтө кыйын иш да, бул өзгөчө иш. Элестетип көрсөңүздөр,
3 жаштагы жана 2 жаштагы баланын зордукталып атканын, ал байкуш тили жок, сүйлөй албайт, ата апа деп чакыра албайт. Анын ооруп атканын өзү сезсе дагы анын ата энеси ал сезгендей сезе албайт да. Мына ошондуктан биз ошо кичинекей зордукталып аткан, айрым учурларда мазакталып, өлтүрүлүп аткан балдардын денесине кирип алар сезгендей сезишибиз керек. Эч качан гумандуулук болбошу керек. Бактыргеш айткандай, мына 50 абактан качкандар 17 баланы жесир калтырып, жетим калтырып, 11ден ашык энени жесир калтырып кетишти. Мындайларга жол бербешибиз керек. Ушул эле учурда жанагындай тагдыры талкаланган балдардын аты жөнүн ачык атабуу да сунуш берилди эле. Буга эмне дейсиздер? Казакстанда химиялык кастрация чыкпадыбы, кабыл алынбадыбы? Ал жерде туура сиз айткандай бул маалыматтык коопсуздук деп балдардын жана алардын ата энелеринин аттары аталбайт. Бирок ошол эле учурда мына сайтка прокуратура тарабынан бекиди жанагы жазага тартылган педофилдердин маалыматы чыгып турат да. Мен ойлойм бул балдардын аты жөнүн чыгарып анын жүзүн көрсөтүш бул өтө туура эмес, ырайымсыз. Анткени ал бала эртең өсөт, ал өскөндө өзүн көрбөшү керек. Анан бала кичинекейине аны унуткарып баягы жакшы тарбиялап өстүргөнгө аракет кылышыбыз керек да. Бизде болсо тилекке каршы мына мен айтсам таарынбастыр, айрым массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү барып эле ошо баягы чуулгандуу маалыматтын артынан көрүнүп калалыбы дейби же ошону тартып калалыбы дейби чыгарып ийген учурлар бар да. Бизге дагы бөлүнгөн эфирдик убакыт соңуна келип жетти. Урматтуу радиочулар, Парламент радиосу күндүн тартибинде программасында балдарды канткенде зордук зомбулуктан коргоп калабыз деген теманы Жогорку Кеңештеги Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев, ошондой эле күчтүү үй бүлө, күчтүү мамлекет балдардын укуктарын коргоо боюнча комитеттин жетекчиси Жеңиш Молдохматовдун катышуусунда талкуулады. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Парламент ФМ радиосу Кыргызстандын бардык аймактарында